Мен четтен айтып келе берем, билесиңер да, biz bir жол келгенбиз, бияка курулай эметип. 24 майда, апрелде баштаганбыз. Майда сноустор башталган, апрелде сноустор баштадык. Мына кафе болчу. Бирок негизинен тарыхый өзүнүн орду, мына силер көп аксакалдар, эжелер билесиңер, бияк мал эме киши арена эле болчу. Бул жаңы бул трудовой резерв, эмгек резерв эмес беле. Мына саз болду, билесизби, мына цирк болчу мына ортосунда. Цирк эме турган. Siz çakırıp biz gelgenmiz. Аны да качан бүтпөйдү. Bir жылда бизде 3 түр автобус тап келдик. Мына электробус тап келдик 120. Казыр эмени көрсөтөбүз. Yutongtor 95, Isuzu 72би? Канча? Я, 72. 3 eşik kaç? Бұл автобустардың өзгөчөлүгү, булар 12 метр, 3 eşik, слайдовый eşik. Her bir avtobusda 9'dan kamera koyulgan, 3'te monitör, sensorный. Бактарактар бар беле ошол жакта. Мына өз бакта өз калган бактарды кара. Ошунча бул заводко 2 завод курулуп атат. Бул деген акитаж чыгарат, бияктан түтүндү тазалоо. Экинчиси болсо гүлдөн эме строй материал чыгарат. Мына бунусу курулуп калды. Кирип атканда көрдүңөр, уже эмени курдук койдук, сортировочный заводду. А биз аны жарым жылда коюп салдык. Урматтуу Бишкек шаарынан шайланган кезектеги 4-чү элдик курултайдын делегаттары бүгүн өзүңүздөр күбө болгондо 2025-жылы Бишкек шаарында көптөгөн ири долбоорлор ишке ашты. Бул жумуштардын бардыгы биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасынын жана көзөмөлдүн алкагында иштер жүргүзүлгөн. 2024-жылы 3-чү элдик курултайда делегаттар тарабынан Бишкек шаарына тиешелүү шаар инфратүзүмүнүн жакшыртуу жана жарандардын жашоо сапатын көтөрүү боюнча жалпы 76 сунуш келип түшкөн болчу. Бул сунуштардын негизинде Бишкек шаарынын мэриясы 42 маселени аткарып, 34 маселени аткаруу алкагында турабыз. Bir сураныч эми эртең республикалык деңгээлде курултай болот. Бизде бир эле сураныч бар, эми кылынып аткан иш чындан келгенде биздин милдетибиз. Аны деле биз назалап, мактанып, кыйынбыз деген жерибиз жок. Бирок көптөгөнү чын, канча жылдан бери чечилген эмес, каралган эмес. Эмгек резервде эмнеге көрсөттүк? Баарыңар билесиңер, баарыңар ошол жерге bir жер болбосо да барып көргөнсүңөр. Эмне деген акыбалга келген? Жанакы биз эме койбодукпу гостиницаны? Цирк болчу, билесизби? Цирк коюп койгон. Циркти эми ошол спорт аянтча эмес, цирк болуп калган да. Бул анда болбойт. Анан биз мына жоопкерчиликти алып, аны жаздык. Кичи аренаны, жаштык аренаны көрдүңөр, бүт кафе, ресторан эле. Мына азыр спорт менен машык кылып шарт түзүп. Ошондой иштерди биз улантканга даярбыз. Жана суроолор болсо, азыр көптөгөн суроолорго да жообун беришет балдар.